Эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Баткенде Мед Академиянын окуу дарылоо комплекси курулат. Ага президент Садыр Жапаров капсула салды. Чоң алайда тууганы тарабынан сабалган 3 жаштагы балага бардык жардамдар көрсөтүлдү. Наристенин укугу эми кантип корголот? Базарларда дарбыз сезону башталды. Жер-жемиштер адистер тарабынан текшерилип жатабы? Жалал-Абад шаарындагы аэропорт көчүрүлөт. Каланын 2040-жылга чейинки башкы планы даярдалууда. Бүгүн 28 июнда президент Садыр Жапаров Баткен облусуна жумушчу сапары менен барып, Баткен шаарында Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу жана дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салды. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген бөлмөсү, ультрадоуштук изилдөө, МРТ жана башка аппараттар менен камсыз болот. 200 орундуу конференц зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Бюджеттин эсебинен каржылана турган долбоордун болжолдуу баасы 603,5 миллион сом. Жатакананын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан дээрлик 93 миллион сом бөлүндү. Мындан сырткары 100 миллион сомго акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Садыр Жапаров жергиликтүү жашоочулардын суроолоруна да жооп берди. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып, учуп чыккан ак калачандар катарыңыздарды толуктап, күчүңүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып, ийгиликтин башатына айлансын. Билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Мындан 4 күн мурун Сулайман тоодо өз жанын кыюуга аракет кылган 27 жаштагы кыз суицидке баруусуна үй бүлөлүк зордук зомбулук себеп болгонун айтты. Айгерим Эмилбек кызы бүгүн Ош шаарында журналисттерге маалымат жыйын берип, 5 айдан бери 4 баласын жолдошу көргөзбөй жатканына арызданды. Деген менен анын жолдошу бул айткандарды четке какты. Бул боюнча Асел Сыдыкова кенен сөз кылат. Балаң менен өзүң төрөгөн ошончо 7 жыл 8 жыл карап чоңойгон бала экөөңдү бир эшик бөлүп турат. Бирок ошол жерден кирип балаңды кучактай албасаң, балаңды бир мээрим берип не кыла албасаң, аял кишиге эң обидный ошо болот экен да. Андан чыккандан кийин күйөөңдүн жана антип давить эткен, эмне келди колуңан дегенчи. Бүгүн Ошто Сулайман тоодон боюн таштоого аракет кылган келин журналисттерге маалымат жыйын берип, жолдошу 5 айдан бери балдарын көрсөтпөй жатканына арызданды. Айгерим Эмилбек кызы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка чыдабай ажырашуу чечимине келген. Ортодо 4 баласы бар үй бүлө учурда соттошуп жатканы айтылды. Анан кызым айтып атпайбы, мама дейт, папам айтат, атам айтат, эгер апаң жаныңа келип, сен апаң жанына басып бара турган болсоң, мен силерди ушундай алыс жакка алып кетем, апаңарды өмүр бою көрбөйсүңөр деп айтат экен. Азыр мага жазган, мага эмес, мен телефонумду, курткаларымды, сапожкаларымды бүтүн алып калган. Это за мои деньги купленные. Жаңы эмнем болсо баарын алып кой туруп, кышында көчөгө чыгарып кой, мына жашабайсыңбы деп турупчу. Эми болсо 5 айдан бери балдарымды көрсөтпөгөн, аз келгенсип, үстүмөн алимент кыркып, кече эмеге сотко берип койду. Мына 3-4 айда мен 4 ай башта алимент кырктырганмын, аялым сот процесси жүрүп атат, пока ЗАГС кыркылган жок, башка болгон жок. Мен алдына тизе бугуп жалдырап бардым. Бекзат, мен балдарды талашпаймын. Хорошо, балдарды бак. Мен бирок балдарды көрүп турайынчы деп сурандым да. Мен көрүп турайын, келип көрөм десем, ага чыдабайт. Айгерим күйөөсү менен жашабай калгандан кийин дагы анын коркутулары, жумуштарына бут тоосулары токтобой жатканын билдирет. Анын айынан 3-чү ишинен да кол жуган. Суицидке баруусуна да мына ушул жагдайлар себеп болгон дейт. Ошону ойлосоңуз, же иштеген ишимен койбосо, же башка жерге койбосо, анан өзүнүн алимент эмесин иштеп атат деп туруп анан алимент кырктырып койсо, бул эми мен анын душманы эмесмин да, анчалык өчөшүп мындай жамандык жасагыдайчы. Эртең булар Айгерим иштеп айлык өзү
өзүнүн акысыны там айлык алып иштеп балдарынын бага алышын көрсөтпөсүн деп иштен биринчи жолу Санжарадан айдатылат, анан китайский кафеге кирип атат. Ал жактан айдатылат. Азыркы учурда Столица деген кафе бар, Ош шаарында билсеңер. Акыркы жолу ошо Сулайман Тоо окуясы болгон күнү Столицада иштеп атса, Столицага алардын адвокаты чалып туруп, эмнеге аны иштетпесиңер, чыгарыңар. Кандай укугу бар бунун жеке жашоосуна киришке. Бул биз айткандарыбыз сөз менен эле калып кетпейт. Аудиозапистер дагы бар. 24 июнда Айгерим Сулайман Тоодо өз жанын кыюуга аракет кылып жаткан жеринен куткарылган. Бул иш Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо болуп катталган. Териштирүүгө ылайык Жаран буга чейин дагы бир канча жолу өзүнө өзү кол салган. Бүгүн ошол кыз Акпресс маалымат агенттигинде маалымат берип, анын үй бүлөлүк маселелери бар экендигин, 4 баласын анын жолдошу алып бербей жаткандыгын, анан бул боюнча тиешелүү арызды Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө жазгандыгын айтып, милиция органдары аракет жасабайчы жатат деген дооматын койгон. Бул доомат боюнча айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгында ал кыздын өзүн өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы катары гана катталып, бул боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүрүп жатат. Окуянын болгонуна 4 гана күн болду. Анын ичинен 2 дем алыш күнүнө туура келип туруп, кызмат жумуш күнүнө азыр 2 күн башталды да. Анын күйөөсү Оштогу бажыканаларда иштейт. Биринде посттордун биринде ага тиешелүү чакыруу кат бүгүнкүгө жөнөтүлгөн. Бүгүн ал күйөөсү келет. Эгерде күйөөсү келбей турган болсо, тергөө кызматы аны күч менен алып келүүгө укугу бар. Жолдошу Бекзат Раматыллаев Айгеримдин айыптоолорун четке кагат. Келинчегин жумуштан кетирүүгө эч кандай тиешеси жоктугун, буга анын мурдагы кылмыш иштери жетекчилердин ишеничинен чыкканын себеп келтирет. Ал эми балдарды көргөзбөй жатканын мындайча түшүндүрдү. Бул кыз 3 жолу урлук кылып, азыр сот иши болуп атат. Анан ошол урлук кылган жерлерде өрттөп чыгып кеткен да, изин жашырыш үчүнчү. Бул биз жашап жүргөн маалда болуп атат. 13-январь күнү муну милиция кармап кетти. Ошол бойдон азыр ал отдельно жашайт. Анан ошол жерде өрттөп да чыгып кеткен да, изин жашырыш үчүнчү. Балдарым көрсөтпөй жатканда бунун терс ушундай жаман жактары мен балдарыма тийгизесин деп көрсөтпөй атам. Белгилей кетсек, Ош шаарында жыл башынан бери өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы боюнча 55 учур катталган. Үстүбүздөгү жылдын 17 мартында дагы Ошто 2 окуучу кыз көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан боюн таштаган. Алардын бири жеринде каза болуп, дагы бирөө ооруканага жеткирилген эле. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Чыгыш электр ачык акционердик коомунда олуттук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ысык Көл облустук прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө ишкананын чыгашасы көптүгүнө карабай, кызматкерлерге айлыктан тышкарыда кошумча сый акы берилип турары аныкталган. 2021 жылы 13 миллион 601 миң 700 сом бекитилген суммадан ашыкча сыйлык катары таратылган. Андан тышкары коомдун эмгек акы фондуна үнөмдөлгөн акча жогу эске алынбастан, энергетиктердин майрамына карата дагы 6 миллион 890 миң сом мыйзамсыз төлөнгөн. Мыйзамсыз аракеттерден өлкө казынасына жалпы 20 миллион 491 миң 700 сом зыянга учураган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев октябрь окуялары боюнча акталды. Мындай чечимди бүгүн 28 июнда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Маалыматка караганда, мурдагы президент Атамбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан күнөөсүз деп табылды. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш жаза кодексинин 278 массалык баш аламандык беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 12 жылга эркинен ажыратууну суранган. Эске салсак, 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу тергөөнүн материалдарында Атамбаевдин 2020 жылы 5 октябрдын түнү камактан мыйзамсыз бошоп кеткени. Андан кийин Бабанов, Султанбеков, Сагымбаев, Молдохматов жана Ниязов баштаган тарапташтары менен алдын ала сүйлөшүп алып, бийликти басып алууга аракет кылганы көрсөтүлгөн. Алар 9 октябрда медиа форум имаратынын алдына чогулуп, андан кийин Ала Тоо аянтына келгени. Ал жерден жапырт башаламандыкты баштаганы белгиленген.
2020 жылдын 5-6-9 октябрындагы жапырт башаламандык боюнча баштапкы соттук угуу былтыр октябрь айында башталган болчу. Ош облусунун Алай районунун Сары Могол айылында туугандары тарабынан уур токмокко алынган 3 жашар бала фостердик үй бүлөгө берилди. Бул тууралуу Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Алай районунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын балдар менен иштер боюнча комиссиясы балага мындан ары кандай кам көрүлө тууралуу чечим чыгарат. Балага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Алай райондук ички иштер бөлүмү тарабынан соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, акты түзүлдү деп айтылат маалыматта. Эмгек министрлиги учурда баланын абалы канааттандырарлык экенин белгиледи. 3 жаштагы наристенин тууганы тарабынан сабалганы 27 июнда белгилүү болгон. Учурда факты боюнча тергөө жүрүүдө. Жалал-Абад шаарында сойкулук менен алектенгендер аныкталды. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жалал-Абад шаарынын аймагында жаран сойкулук менен алектенүү же сутенердик кылуу менен көмүскө жайларды уюштуруп жүргөндүгү боюнча милицияга кабар келген. Аталган маалымат Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 160-беренесинен сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында Жалал-Абад шаарынын Осмонов көчөсүндө жайгашкан корона эс алуу жайы мыйзамсыз сойкулук менен алектенүү же болбосо ыплас аракеттерге көмөктөшүү, ошондой эле сутенердик кылуу үчүн көмүскө жай экендиги аныкталып байкоого алынган. Эс алуу борборуна тинтүү уюштурулуп, аталган даректе 7 аял киши сойкулук менен алектенип кардыларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Аталган эс алуу борборун иштеткен жаран Сузак районунун Сузак айылынын 29 жаштагы тургуну экендиги такталган. Учурда аталган кылмыш ишин соттун кароосуна жиберүү максатында тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында тиешелүү маалыматтар алынып, тергөө амалдары, тинтүү амалы жүргүзүлгөн. Тинтүүнүн жүрүшүндө ошол жерде корона эс алуу жайында 7 аял киши ошол сойкулук жана ыплас аракеттерге көмөктөшүү боюнча кадрларды тейлеп жаткандыгы аныкталган. Тиешелүү буюм далилдер алынган. Ошол 7 жарандын 5-өсү Кыргыз Республикасынын, ал эми 2-өсү Өзбек Республикасынын жарандары аныкталган. Бул боюнча кылмыш иши учурда тергелип, соттун кароосуна жиберүү алдында турат. Чүй облусунун Сокулук айылында үй өртөнүп 16 жаштагы бала каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кырсык бүгүн 28 июнда болгон. Сокулук райондук өзгөчө Кырдаалдар бөлүмүнө Тынчтык көчөсүндө номер 46 үй өртөнүп жатканы боюнча маалымат түшкөн. Жерине райондун 2 бөлүм өрт өчүрүүчү барып, саат 11:31-де өчүрүп бүтүшкөн. Кырсыктан 71 жаштагы карыя ууланып калган. Ал учурда райондук оорукананын кардиология бөлүмүндө дарыланып жатканы айтылды. Андан тышкары 2006 жылы туулган бала каза тапкан. Анын сөөгүн ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бүгүн Бишкек шаарында жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин 3-чү отуруму болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү жана аталган кеңешменин өнөктөштөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө жаштар саясаты чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты калыптандыруу жана ишке ашыруу багытындагы жаңы программалар сунушталып талкууга алынды. Ошондой эле кеңешменин жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү боюнча маалымат берилип, алдыдагы пландары таныштырылды. Кыргызстандагы жаштардын өнүгүүсүнө ар тараптуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү, аларды колдоо бүгүнкү күндүн маанилүү тапшырмасы болуп турат. Мындай пикирин Борбор калаада эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлгөн жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин 3-чү отурумунун катышуучулары билдиришти. Алардын айтымында аталган кеңешме жаштарды колдоо менен биргеликте мамлекеттин приоритеттүү багыттарын ишке ашырууга көмөк көрсөтөт. Биз мына июль айлары эми мына уже университеттердин эмеси башталат. Ал жерге биз азыр жалпы жаштарды биз мугалим болгула деп айтып атабыз. Эми университеттерге барып аткан балдарды дагы биз баягыдай жөн эле экономист, жөн эле юрист, жөн эле бир дипломдуу болбостон ошол азыркы дүйнөлүк рынокто
мындай бир жогорку баада, мындай жогорку квалификациядагы адис болгула деген мындай чакырып атабыз. Кеңешменин жүрүшүндө жаштар чөйрөсүндөгү саясатты өркүндөтүү багытындагы алдыда ишке ашырылуучу пландар каралды. Катышуучуларга келечек аталышындагы жаңы программа сунушталып, программанын башкы максаты жаштарды бир багытка бириктирүү жана жаңы долбоорлордун үстүндө иштөө экендиги айтылды. Кыялымда келечек ошол президенттин катышуусундагы Кыргызстандагы жаштар арасындагы эң чоң биздин форум болуп эсептелет. Күз айларында өткөрүү планда турабыз. Кыргызстан боюнча жалпы ушу жигердүү деген 7 улустан топтолгон жаштар бул форумга катышмакчы. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов өлкө келечеги болгон жаштар саясатынын негизги багыттарына токтолуп, бул жаатта өнөктөштөр менен биргеликте бир канча жемиштүү иштер уланып жатканын кошумчалады. Бир канча долбоорлорду биздин өнөктөштөр менен булга чейин ишке ашырып келгенбиз. Ошолордун бирөөсү бул балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар долбоору. 2 жыл мурун өткөрдүк элек. Ал жерде бүтүндөй Кыргызстан боюнча шаарлар катышып, жаштарга канчалык максималдуу шарттарды түзүп атат. Шаарды ошол жаштарга ыңгайлаштырып атат. Ошол жагынан 6 критерий менен тандап алганбыз. Кара Көл биринчи орунду алды эле. Эми азыркы учурда жаңы дагы мына сентябрь айынан баштап жарыяланган жатат. Ал жерде 7 миллион сом өзүнүн сыйлыгы бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга берилет. Эске салсак, жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча координациялык кеңеш Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин 2021 жылдын 7 сентябрындагы номер 349 буйругу менен түзүлгөн. Кеңешке 18 эл аралык уюмдун өкүлдөрү кирет. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Өлкөдө окуу жылынын аякташы менен жалпы республикалык тестирлөө жыйынтыкталып, 67 000 бүтүрүүчүнүн ичинен мыктылары аныкталды. Билим берүү министрлиги маалымдагандай, быйыл 57 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болушкан. Республика боюнча жалпы 3 бөлүктө тестирлөө жүрүп, анын экинчисинин жообу чыккан. Бирок бул көрсөткүчтөр дагы өзгөрүшү мүмкүндүгү айтылат. Азыркы учурда эң жогорку көрсөткүч 235 баллды түзгөн. Акыркы тестирлөө бөлүгүнө ар кандай белгилүү себептер менен кечигип тапшыргандардын жообунун чыгуусу күтүлүп жатыптыр. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда жалпысынан быйыл 67 000 окуучу мектепти аяктап жатат. Ага жараша мамлекетте жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып, мыктылар аныкталган. Республика боюнча азыр 57 бүтүрүүчү жогорку баллга жетип, президенттик сертификатка ээ болушту. Жыйынтыгы менен алтын сертификатты ушу республика боюнча 57 окуучу бүтүрүүчү тастыктады алтын сертификатты. Эми бул 3-чү этаптын жыйынтыгы менен да кандайдыр саны өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми эң жогорку ушул алтын сертификатты эң жогорку упай топтогон окуучу ушул Бишкек шаарынын номер 70 мектеп гимназиясынын окуучусу болду. Эң жогорку балл 235 упайды көрсөттү. Республика боюнча жалпы 3 бөлүктө тестирлөө жүрүп, анын экөөсүнүн жообу чыккан. Жыйынтыктар боюнча өлкө аймактарындагы жогорку көрсөткүч төмөнкүчө. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча 235тен 221ге чейин упай топтогондор. Бишкек шаарынан 35 окуучу, Ош облусу 7 окуучу, Ысык көл облусу 5 окуучу, Чүй облусу 4 окуучу, Баткен облусу 3 окуучу, Нарын облусу 2 окуучу, Жалал Абад облусунан 1 окуучу. Көпчүлүктүн арасынан суурулуп 3-чү алдыңкы орунга илинген окуучулардын арасында Кубан Жапаров дагы бар. Ал тесттен 229 баллга жеткен. Кичинесинен техникага кызыккан Кубан алдыда инженердик кесипке тапшырууну максаттаган. Тест я посчитал примерно ошибки. Айта кетсем, негизги даярдыкка мектебимдин таасири чоң болду. Бул жакта билим берүүнүн базасы абдан күчтүү келет. Мугалимдеримдин тыкыр кароосу жана ата-энемдин колдоосу мага аябай күч берди. Негизинен так илимдерге кызыгам. Жана мектебимде дагы так илимдерге басым жасалат. Андыктан келечекте инженердик кесипке тапшырууну пландап жатам. Баардык мугалимдериме рахмат айтам. Келечекте өлкөбүзгө мыкты салым кошкон кесипке ээ болсом деген үмүттөмүн. Я очень благодарен. Окуучусунун жогорку жетишкендигине Кубандын мугалимдери дагы кубанышууда. Бул Кубандын өзүнүн аракети, өзүнүн эмгеги деп айтсак болот. Кубан аябай активдүү, жоопкерчиликтүү окуучу.
берген тапшырмаларды өз убагында аткарат. Биздин номер 28 орто жалпы билим берүүчү мектеп лицейи химия биология багытында окуучуларга билим берет. Ошолордун ичинде Кубан жаштыгынан эле физика сабагын аябай жакшы көрөт. Физика боюнча райондук, шаардык олимпиадаларга катышып, жеңүүчүлөрдөн болуп келе жатат. Ошондой эле физика сабагы боюнча шаардык долбоорлор сынагында 1-чи орунду алды. Бул бизди аябай кубандырат. Белгилей кетсек, 24-25 июнда өткөн ЖРТнын 3-чү этабынын жыйынтыгы менен тезме толукталышы мүмкүн. 2021-2022 окуу жылында 9-чы классты 106.219 бүтүрүүчү, 11-чи классты 67.045 бүтүрүүчү аяктады. Гүлдана Момунова, Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Базарларда сатылған дарвыз қоондор текшерилүүдө. Сузак районундагы базарларда соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Дарвыз қоондогу нитраттар текшерилип, болжогон сандан жогору көрсөтүлбөгөн. Мындан улам базарда сатылган дарвыз қоондо кооптулук жок экендигин айтышат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Сузак райондук ветеринардык кызматынын адистери базарда сатылган дарвыз қоондорду текшерип, соодагерлерге сатуу эрежеси түшүндүрүлдү. Сатуучулар дарвыз қоондорду Шамалды сай Аксыдан алып келишет. Өткөн жылга салыштырмалуу бул жылы кеч бышкандыгын айтышууда. Бул түркү кагандан караганда бир кечирээк бишти кабылдар, тарыздар. Сервистен күндө келип текшерип, свежий көрүшүп кетишет. Жакшы, эме жакшы чыгып атат, унга дарып барысы жок. Эл али атырыны болдук, бөлөк болду деп жалып калган жок. Жакшы иштер болуп атат ушу. Адистердин текшерип турганы жарандар үчүн пайдалуу экендигин тургундар айтышат. Азыр ушул кезде дарвыз коондар өтө жакшы деңгээлде пышкан маалы. Мына дарвыз деле арзан, коондар жакшы, сапаттуу алып жей турган маал азыр. Ушул кезде алып жесеңер болот. Текшерип туруш керек, обязательно текшериш керек. Күнүгө эртең менен бир маал текшерип, ушул кандай сапаттуу же сапаттуу эмеспи коондарыбызды текшерип, мына азыр пышкан шабдолларды, алма, жүзүм дегендерин текшерип туруш керек. Соодагерлер ар бир алып келген дарвыз қоондорду лабораториядан өткөрүп турушат. Эгер өткөрбөгөн учур катталган болсо, Сузак райондук ветеринардык кызматы алгач эскертүү берип, ага карабай сатылган болсо айып пул салынат. Жылдан жылга биздин ошо элге коюлган продукциябыз өзүнүн нормасында эле болуп атат. Мына азырда көрдүңөр өзүңөр. Биз негизинен биздин башкармалык тарабынан өзүбүз иш-чараларыбыз бар. Ошо базарга чыккан коондарыбыз, жашылча, эт продукт, биздин ушул ветеринардык көзөмөлгө кирген бүт продукцияны көзөмөл кылып, рейд жүргүзүп турабыз, мониторинг кылып. Ошонун негизинде азыркы сатылып аткан коондарыбыздар адамдардын ден соолугу үчүн андай эле коркунуч жаратпай атат. Талапка ылайык дарвыздагы нитрат 60-тан ашпашы керек, бирок текшерилген учурда 25 көрсөткөн. Ал эми коон болсо 90-дон ашпашы керек. Лабораторияда текшерилген учурда 34 чыккан. Жылдакка салыштырмалуу бизде коон дарбыздын мөмө жемиштеринин негизги нитраты аз келүүдө. Себебин айтканыбызда бул жылда Тажикстандан башка чет өлкөлөрдөн аябай көп келчү эле. Быйыл өзүбүздүн дыйкандарыбыз сонун этапка өтүшкөн, ушул байланыштуу нитраттары аз келүүдө. Өзбекстандан да келип атат, бирок азыраак. Основной өзүбүздүн жергиликтүү дыйкандардын мөмө жемиштери ушундай дарбыз коондары келип атат. Биз азыркы мезгилде мына коондун нитратын текшерип жүргүзүп атабыз. Ошол эле мезгилде мына көрсөңүздөр болот, азыр 34 чыгып атат. ПДК өзүнүн нитраты 90-дан ашпаш керек. Адистер болсо дарвыз коондогу нитраттар жылдагыга салыштырмалуу аз чыгып жаткандыгын билдиришет. Эгерде нитрат болжогон сандан жогору көрсөтүлгөн учурда чара көрүлөрү билдирилди. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу кеңешме өткөрүп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору талкууланды. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев темир жолдун курулушу боюнча маалымат берди. Ал Торугарт, Макмал, Жалалабад каттамы боюнча жайгаша турган жолдун курулушунун алдын ала багытын белгиледи. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу үстүбүздөгү жылдын декабрь айында аяктайт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору өзгөчө маани бериле турган уникалдуу долбоор. Тармактык мамлекеттик органдар даярдык иштерин өз мөөнөтүндө жүргүзүүсү зарыл, деди Жапаров.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу 3 өлкөнүн темир жолдорун жана Перс булуңундагы өлкөлөрдө Туркиянын Европа темир жол тармагы менен туташтыруу үчүн долбоорлонгон темир жол магистралы болуп саналат. Жалалабад суу канал башкармалыгы Жалалабад шаарынын жашоочуларына сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн түшүндүрүү иш-чарасын жүргүзүүдө. Анда каладагы Спутник Көгарт кичи шаарчасында жашаган айрым жер үйдүн жашоочулары короосун ичүүчү суу менен сугарып, палас килемин, уналарын ичүүчү суу менен жууп, сууну коромжу колдонуп жатканына күбө болушту. Жеринде аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, түнкү 23:00 гана сугаруу керектиги айтылып, эскертүүлөр берилди. Эскерте кетсек, Жалалабад суу канал башкармалыгы шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жогорку кабаттарына жетпей калгандыктан тургундарды сууну үнөмдүү пайдаланууга чакырат. Алдыда суу көйгөйүн болтурбоо максатында түшүндүрүү иштери улантылат. Урматтуу Жалалабад шаарынын жашоочулары, биз ушундай иш-чара жүргүзгөнүбүздүн себеби азыркы учурда жайдын ысык аба ырайы болгондуктан домдорго, көп кабаттуу үйлөргө, 4-5 этаждарга суу жетпей калгандыгына байланыштуу жер үйлөрдө жашаган жашоочулар силерден суранып кетебиз. Огороддорду сугарганы, бак тарактарды сугарганы, эшиктин астынан суу сепкени түнү саат 11ден кийин суу койсоңуздар жакшы болот эле. Антпесек, көп кабаттуу үйлөрдө суу жетпей таңкыстык болуп жатат. Силерден суранабыз, ушул талапты аткарып коюңуздарды өтүнүп кетебиз. Жалалабадтагы аэропорт көчүрүлөт. Учурда Жалалабадтын 2040 жылга чейинки планы иштелип чыгууда. Анын алкагында аэропорт көчүрүлүп, калаанын аймагы кеңейтилет. Жакынкы айылдар толугу менен калаанын аймагына өтүп, экономикалык жана демографиялык өсүүлөр эсепке алынууда. Кененирээк кийинки материалда. Жалалабад шаарынын 2040 жылга чейинки башкы планы даярдалууда. Буга байланыштуу шаардын чок ортосундагы аэропорт көчүрүлмөк болууда. Аба майданынан учуп конуу тилкесинен 2000 метр аралыкка чейин бийиктиги 14 метрден ашкан имараттарды курууга тыюу салынып, бул өз кезегинде бийик имараттарды курууга тоскоолдук жаратып келген. Бул деген бул шаарыбыздын өсүп өнүгүшүнө көптөгөн тоскоолдуктарды кылып келе жаткан. Бүгүнкү күндө бул боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Аэропортко ылайыкташтырылган жерлер каралып жатат. Бирок негизинен ушул Багыш айыл өкмөтүндө жер ушул туура келет деп бүгүнкү күндө сунуштар болуп жатат. Жалалабадтагы аэропорттун аянты 78 гектарды ээлейт. Учуп конуу тилкеси 1700 метрден ашык болгону менен чоң учактарды кабыл ала албайт. Шаар тургундары болсо аба майдан көчүрүлсө каладагы бийик имараттардын курулушуна жол ачылат деп турушат. Ошол аэропорт турган жерге жергиликтүү тургундарга этажга домдорду салып берген болсо, бул жерден жергиликтүү тургундарга дагы жер маселеси азыр кыйын болгонуна байланыштуу ошол жерлерде жер тилкелерин бөлүп берип, этажкалар салса ошону турат деп ойлойм негизи. Менин оюмча жылдырса аябай жакшы болмок шаардыктаргачы. Себеби борбор калабызда деле, экинчи ош шаарыбызда деле шаардан сырткары аэропорттор биздин Жалалабад шаарыбызда деле өнүп өсө мен аябай сүйүнөт элем. Пайдасы өтө жакшы болот. Неге дегенде шаар кеңейет биринчиден, экинчиден ошо көчкөн жак Октябрьский жак болсо биздин машиналар ошол жакка барып келет. Элдер мындай жактан аралыгы катнам көп болот да. Потому что аэропорттун тегереги бүт эле самсалап айыл болуп кетпедиби? Ал тияктан самолеттер кулап атат, алар сабак болбой атпайбы? Давно которуш керек болчу. Эл жакындап калбадыбы? Бүт объектилерди берип атат аэропортко жакын. Жалалабад шаарынын 2040 жылга чейинки башкы планы даярдалып жатат. Ага ылайык шаардын аймагына жакынкы 5 айыл аймактын айрым айылдары биригет. Башкы планда шаардагы транспорттук каттамдар, курулуштар жана элдин демографиялык абалы эске алынган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 490 токтомунун негизинде жасалып атат. Жалалабад шаарынын азыркы учурдагы территориясы бул 4452 гектарды түзөт. Бул жерде өзүңүз көргөндөй кара менен границасы көргөзүп турат да. Бул 2040 жылга бул Жалалабад шаарынын чек арасы 7751 гектар болуп чоңойтулат да. Белгилей кетсек, Жалалабад шаарынын башкы планы 2023 жылы даяр болот. Аны даярдоого республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Акылай Карабаева, Аскар Моматисаков, Регион.
Бүгін Нарын шаарында салтқа айланған эл аралык кыргыз шырдагы 12-ші фестивалі болуп жатат. Белгилүү болгондой маданий иш-чарага республиканын бардык аймактарынан жана Нарын облусунан 100дөн ашык кол өнөрчүлөр катышууда. Фестивалда алкагында мыкты шырдак, мурас шырдак кароо сынактары, кыргыз шырдагынын тарыхына арналган илимий практикалык конференция, улуттук тамак аштын жана кол өнөрчүлүктүн көргөзмө жарманкелери болууда. Фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, салттуу билимди жандандыруу, кол өнөрчүлүктү жана маданий мурастардын негизинде индустрияны өнүктөрүү. Аны менен катар эле Кыргызстанды экологиялык, маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу. Фестивалдын ачылыш аземи кол өнөрчүлөрдүн салтанаттуу жүрүшү менен башталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.